Медресе жаштарын кесиптик шыктарга окутууну багыттап, алардын өсүп өнүгүүсүнө салым кошууну максат кылган Авеп коомдук уюму 2020-жылы бир канча жемиштүү иштерди жасай алды. Жыл башынан тарта план түзүлүп, анда уюм менен бирге иш алып барууну каалаган медреселерге маалыматтар берилген. Заявка берүүгө баарыңыздар активдүү катышып, өзүңүздөрдү көрсөтүп, мына биз ушул проектке кире алабыз, бизде шартыбыз бар, бизде балдарыбыз бар, окута турган кыздарыбыз бар деп жанталаштыңыздар. Мында медресе мүдүрлөрүнүн катышуусунда жыйын өтүп, уюм менен кантип иштөө керектиги тууралуу жол-жоболор айтылган. Буга бардык медреселер кабыл алынбайт. Жоо боюнча Авептин критерийлерине жооп бериши керек. Медреседеги билим алуучулардын саны, андагы түзүлгөн ыңгайлуу шарттар маанилүү роль ойнойт. Азыркы учурда ошо жалпы Кыргызстандын жалпы 7 облусунда тең долбоор жайылып, жалпысынан 20-30га чукул медресе ошо долбоорго азыркы учурда кирди. Эми бүгүнкү иш-чара тууралуу айтсак, ошо жыл сайын биз ошо түштүк аймагында да өзүнчө, түндүк аймакта өзүнчө ушундай иш-чараларды өткөрөбүз. Жаңы ошо долбоорго кошулууга кызыктары болгон медреселерди чакыртыштоо, аларды ошо долбоорго кирүүдө кандай шарттары бар, кандай талаптары бар, ошол учурда кандай алардын мүмкүнчүлүктөрү бар, ушундай бир маалыматтарды кененирээк берүү максатында ошо чогулуп атабыз. Эми быйылкы жылы долбоордун планы тууралуу айта кетсек, ошо түштүк чергесинде быйыл долбоорго да кошумча 3 медресени кабыл алуу боюнча пландарыбыз бар. Биз Ош шаарындагы Умум Мухаммад медресеси бул долбоорго 2 жыл катарынан катышып, анан өзүбүздүн талаптарды айттык дагы. Анан ошол менен биз компьютердик класс ачканга жетиштик. Биздеги компьютердик класс өткөн жылдын сентябрь айында башталды дагы. Ошол эле жылдын 2019-жылдын сентябрынан декабрына чейин 2 жолку бүтүрүүчүлөр чыгарылды да. Долбоордо билим алуучулар бир гана өнөр үйрөнбөстөн коом менен аралашуу, светтик билим менен диний билимди айкалыштырып, кесипкөй адис болуп чыгуусуна шарт түзүлөт. Буга чейин аталган уюмда окуп, жумуш менен камсыз болгондору бул долбоордун жогорку деңгээлде иш алып барып жаткандыгынан кабар берет. Аны менен иш алып барууну каалаган диний билим берүү мекемелери кайрылуу жөнөтүшү керек. Аны менен бирге ошол эле убакытта иш кагаздар менен иштөө багыты да окутулат. Ошол кесип өздөрү үйрөнгөн кесип боюнча иштеп аткандар бир топ экен да. Демек алардын жашоосуна, кийинки турмушуна бул абдан пайдалуу болуп атат. Ушул демек биз мындан ары да колдойбуз долбоорду. Азыр дагы мына кызыгуучуларды чакырдык, бүт медреселер келип заявкаларын берип, өздөрүнүн шарты, баягы окуучулардын саны, коңушу жайгашкан башка диний окуу жайларды тартуу менен ушу заявкадан өтө алса, дагы 3 медресе тандайбыз. Бул кесиптик шыктарга окутуп улантылат. Ошондой эле бүгүнкү иш-чаранын дагы бир абдан жакшы жери бүт медреселердин мүдүрлөрүн жана иш жүргүзүүчү, иш кагаздары менен иштөөчү кызматкерлерин да чогуу чакырганбыз. Биз ошол медреселерде кандай иш кагаздар жүргүзүлүш керек, кандай журналдар ачылуусу керек, иш кагаздарга болгон мамиле, талаптар жөнүндө да сабактарды өтөбүз да. Кесиптик шыктарга окутуу долбоору эң алгач эле 3 медресе менен ишин баштаган болсо, жыл сайын алардын саны улам өсүп жатат. Анткени мында кесип гана үйрөнбөстөн жаштар арасында лидерлик сапатты, толеранттуулукту да үйрөтүп, атуулдук, жоопкерчиликти күчөттү. Биз аларга эмне кылдык? Биз аларга ошол алып аткан диний билим менен кошо бир шыкты кошо алып алсын. Ага карабастан бүгүнкү күндө биздин диний окуу жайлары бүткөн окуучуларыбыз диний окуу жайды бүткөндөн кийин атайын барып туруп кайрадан эмне кылып атат? Жогорку окуу жайга тапшырып атат. Бир кесиптин артынан. Эми чын дегенде алар үчүн диний кесипке болуу эмес, диний билимдин ичиндеги болгон баалуулуктарга, маалыматка жетүү муктаждыгы бар. Түшүндүңүз да? Ошондо бүгүнкү күндө биздин жалпы эле диний медреселерден бүткөн окуучуларыбыздын басымдуу пайызы атайын барып туруп эртеңки күнгү коомдон ордун табыш үчүн, келечегин ачыш үчүн, бир кесиптин ээси болуш үчүн ар кандай кесиптердин артынан журналистика боюнча, айтайлык технологиялар боюнча, же болбосо атайын тил боюнча, же болбосо укуктук, юридикалык кесип боюнча өздөрүнүн тандаган кесиптин аркасында жогорку билимдерди алып атышат. Ушул
Ушул эле жылы башка облустарда да бир канча курстар улантылды. А дегенде пандемиянын мизи кайта баштаган учурда Авеп коомдук фондунун иши кайрадан жанданган. Алсак Жалал Абад облусундагы Имам Термизи атындагы кыздар медресеси Долбоордун алкагында аларга тигүүчүлүк курсун киргизүүнү пландаган. Буга чейин Сузак районунда дагы Жалал Абад шаарында медреселер иш алып барып келген. Тигүүчүлүк, ашпозчулук, компьютерди өздөштүрүү багыттары боюнча иштер жүрүп жатат. Бүгүн Базар Коргон районундагы мына ушул Имам Термизи медресесинде сүйлөшүүлөр бүгүн жүрдү. Анда мына ушул окуучулар жана мугалимдер тарабынан тигүүчүлүк багытын тандап алышты. Мына бул багытта буюрса келишимдер коюлат деп түзүлөт деп чечим кабыл алынды бүгүнкү күндө. Жылдын 18 сентябрында Нокат районундагы медреседе кыздардан ашпозчулук өнөрү боюнча окутулган курсту жыйынтыктоочу сынак өткөрүлгөн. Анда ар бир билим алуучу өзүнүн үйрөнгөнү боюнча кайсы тамак туш келсе, аны белгиленген убакыттын ичинде жасап бериши керек. Авеп коомдук фондусунун медресе жаштарын кесиптик шыктарга окутуу Долбоордун алкагында Нокат районундагы Молдо Табалды Ажы атындагы медреседе кыз-келиндер бүгүн ашпозчулук боюнча сынак тапшыруу алдында турушат. Буга чейин кыз-келиндер бул өнөрдү үйрөнүү үчүн 1 ай окушкан. Азыркы учурда сынакка даярдык кызуу жүрүп атат. Мындагы окуучулар ашпозчулук деген өнөр оңой угулганы менен аны жасай келгенде кыйла эле татаал экен деген пикирлерин айтып өтүштү. Тамактары даяр болгучакты ар бир билетте 3төн жазылган суроого да жооп берип жатышты. Бул жакта ошол кулинарияга кызыгуу болгондугу үчүн келип окутабыз. Бул кулинария биз кулинария десе жөнөкөй эле бир тамак кылуу же ошол деп түшүнөт элек, бирок бул кулинария деген өзүнүн бир мындай кенен бир неме, ашпозчу деген өзүнүн атынын өз кенен бир эмеси бар экен да. Мисалы ашпозчу десе бир эле тамакты кылуу эмес, бул кондитер жана ашпозчу болуп бөлүнөт экен да. Кондитер деген бул ошол шириндиктер даярдоо, ал эми ашпозчу тамак аштарды, салаттарды ошону даярдоо экен. Азыр эми экзаменге өтө бүгүн экзамен болот, ошого өтө катуу даярдануудабыз. Балыкты даярдап атам азыркы учурда. Ушул сертификацияга жакшы ийгиликтерди алып келген жакшы сертификаттардан болсун. Ашпозчулук өнөрдү мыкты окутуу үчүн атайын дастыккан адистер келип 130 сааттык программа менен сабак өтүшкөн. Эгерде окуучу сынактан өтпөй калса, кайра тапшыруу мүмкүнчүлүгү берилмек. Көп өтпөй билим алуучулардын жасаган иш аракеттери бааланып, алардын баарына ашпозчу экенин тастыктаган сертификаттар тапшырылган. Бардык шарттарды эске алуу менен түзүлгөн. Бул программанын алкагында көп нерселерди үйрөнө алышат. Бир эле практикалык жактан эмес, теориялык жактан дагы ошол санитардык эрежелерди коргоо, коопсуздук эрежелерин сактоо, ошондой эле бул муздак секторде өзүн кандай алып жүрүш керек, ысык секторде кандай эрежелерди пайдаланыш керек, ошолордун баардыгын камтып кетет биздин программабыз. Ошон үчүн кыздар сертификаттын негизинде жумушка орношуп иштеп кете алат деп ойлойбуз. 23 сентябрда дагы медреседе билим алган жаштар тигүү цехтерине практика өтөөгө чыгышты. Бул кесипке кызыккандардын бири Гүлназа Усманова бул өнөрдү толук курсун бүтүрүп, сынак тапшыруу үчүн даярдык көрүп жаткан учуру. Азыр мындай туура тигиштерди, эме бирдеке жармаштыруу үчүн улам тигиштерди, подшивание, втачивание ошолорду, жака тигиштерди, чөнтөк тигиштерди үйрөндүк. Түймө кадаштарды үйрөнүп, бардык нерселерди үйрөндүк. Эртең экзаменге жакшы даярдык болуп атат. Кыздар менен эжеке суроолорду берген, ошол суроолорду жоопторду өзүбүз таап, эжеке суроолорго жоопторду өткөн сабактарды негизинде сурап атат.
ошолорду өтүп эртеңки экзаменге ийгиликтүү тапшырабыз деген үмүттөмүн. Алар бул өнөрдү мыкты деңгээлде өздөштүрүү үчүн аларга тигүүчү машиналар жана колдонулуучу материалдардын баары алынып берилген. Тигүүчүлүктү үйрөнүүгө кызыктар болуп келген студенттер долбоордун негизинде бул өнөрдү үйрөнүп жатканын кубануу менен айтышууда. Анан азыр бизге Авеб компаниясынын жардамында бизге медресеге тигүүчү машиналар, утюктоочу машина, даже pop-up машина, оверлок машиналарын орнотуп беришти. Медреседе ошо кыздар ошо Курандан, тажвидден, араб тилин үйрөнүп эле калбастан, ошо мындай үйдө үй бекеси ишин, эме мындай тигүү иштерин дагы азыр медайым курсу ачылып атат экен. Дагы ошо тигүү курсун үйрөндүк. 1 ай боюнча ошо Авеб компаниясы жардам берип бизге окутту, бесплатный, акы төлөгөн жокпуз. Анан азыр бул жерге цехке 3 күнгө практикага ушу тигүү иштери кандай болот өзү, кандай дагы биз көрбөгөн кандай машиналар бар, мындай кесүүчү аспаптар, ошолорду бардыгын көрүп, билип кетишсин деп 3 күнгө жөнөттү. Бул жерде жакшы, бардык эжелер дагы жакшы үйрөтүшүп атат, бардыгы көрсөтүп, мына ката кетирип койсок, топчуну тескери кадап койсок дагы оңдоп мындай болот деп жакшы мамиле кылышып атат. Бул жердегилерге да чоң рахмат дейбиз. Тигүүчүлүктү дагы да алдыга жылдыруу максатында Авеб коомдук фондусу шаардагы Мурас тигүү цехи менен иштешип баштаган. Бул жерге келген кыздардын арасынан тигүүчүлүктү мыкты өздөштүргөндөрүн ишкана жумушка алып калуу ниети бар экенин билдирген. Жөндөмүнө карап туруп азыр биз бул жерде иштеген технолог кыздар жөндөмдөрүнө карап туруп бөлүштүрүштү. Анан жана эле мен 1-2 кыз менен сүйлөштүм. Эгерде ушу жакшы иштеп, ушу практиканы жакшы көрсөтсө, биз буларды кайрадан жумушка алабыз, жумуш орду менен камсыздайбыз деп азыр өздөрү менен да мен сүйлөшүп чыктым. Ошо жөндөмдөрүнө карап туруп биз алганга биз деле кызыктарбыз. Бүгүн аль-фавакиху ва al-khadrawat жемиштер. Көп кырдуу өнөрдү үйрөтүү долбоору Өзгөн районунда да ийгилик жаратты. Мында компьютердик сабаттуулук боюнча курс башталган. Ага 70-тен ашуун студент билим алган. Окутуучулардын айтымында алар эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу бардык санитардык нормаларды сактоо менен иш алып барышкан. Бул жерде 70% диний сабак берилет, 30% мамлекеттик сабактар берилет, мындайча айтканда светский билимдер берилет. Ошону менен бирге бул жерде жалпысынан 150 студент окуйт. Алардын азыркы күнүндө мамлекеттин талабына ылайык биз 70 кыз окуп атат. Биринчи курстар гана. Чоң курстар ошол удаленкада же болбосо үйүндө отуруп онлайн түрдө аларга Zoom аркылуу сабак өтүлүп атат. Азыркы күндө бул жерде окуп аткан ошол биринчи курс кыздар 2 смена менен окулат. Класста 3 ряд парта болсо бирден кыз отуруп сабак алат. Андан кийинки түштөн кийин экинчи смена кирет. Бул жерде изоляционный формада. Айтканда бир адам кирбейт, бир адам чыкпайт, ошол формада сабак окулуп атат. Бардык мамлекеттин санитардык нормасына ылайык, алгоритмге ылайык сабактар өтүп атат. Анда кандай шарттар түзүлгөн алардан? Алардан сырткары биздин университетте ошол 30% мамлекеттик сабак дегендин ичинде деле ошол бизде Авеб уюму менен кошо кыздарга компьютерная грамотность, швея, кулинария, балдарга мисалы үчүн токарный станоктор, тиги сварщиктер, электриктер да бирге окулуп атат. Ошону менен бирге бизден 9-классты бүтүп келген кыздар бар. Алар 11-класстын аттестатына муктаж. Ага биз ошол жерде биздин өзүбүздүн Мырзакеде ушу Машрапов мектеби бар. Алар менен келишим түзүп, орусча айтканда вечерняя школага заочно ал жерге каттап, ал жерден окуп 11-ин аттестатын дагы алып атышат. Медресеге 9-класста аяктаган бүтүрүүчүлөр кабыл алынат. Анда атайын долбоордун талабына ылайык тестирлөөдөн өтүп, андан соң кабыл алынат. Бул жерге кошумча өнөр үйрөнүүнү каалап келгендердин саны жыл сайын көбөйүүдө. Ошол быйыл пандемияга байланыштуу дагы ушул курстарыбыз кичине мөөнөтүнөн бир аз кечигип калды да. Ошого карабастан биз баягы онлайн режиминде да окутканга аракет кылып, онлайн режиминде да окуп иш кылып атабыз да. Мына сырткары долбоор өзү окуучулар аркылуу ушу кыска мөөнөт курстарды өткөрбөстөн биз дагы ошол медресе мүдүрлөрүнүн, мугалимдердин потенциалын жогорулатуу боюнча курстарды өткөрөбүз да. То есть тренингтерди, 2 күндүк тренингтер бар.
ал жерде ошол мекемени башкаруу, финансылык башкаруу, фандрайзинг деген ушул темадагы сабактар өтүлөт да. АВЭП уюму колго алып кошумча өнөр окутулуп жаткан бардык медреселерде билим алуучулар үчүн бардык шарттар каралган. Бир гана диний багытта эмес, светтик билим берүүдө да сабактар окутулат. Бул долбоордун жетишкендиги кошумча өнөр үйрөнгөндөрдүн дээрлик баары жумуш менен камсыз болушкан. Бул менен гана токтоп калбастан дагы кошумча багыттар боюнча программа иштелип жатканы маалым болду. Анткени жыл сайын бул долбоор менен иш алып барууну каалаган медреселердин жана окуучулардын саны өсүп жатат. Ал жерде окуп аткан окуучуларга биз мамлекет үлгүсүндөгү диплом бере албайбыз. Көрдүңүзбү, кандай бир көйгөйлүү жактарыбыз бар. Биз мамлекет ушул нерсеге көңүл бурушубуз керек. Дин дегенде эл чочубаш керек. Дин дегенде адамдар билиш керек, бул адамдарга пайда алып келе турган түшүнүк. Пайда алып келе турган көз караш. Ал жерден билим алгандар, алар чыккынчылар эмес, алар уурлар эмес, алар бузукулар эмес, алар мыйзамды уккан, мыйзамга баш ийген, мыйзамды сыйлаган. Мыйзам адамдын жашоосу үчүн негизги нерсе катары адамдар үчүн керек болгон баалуулуктарды үйрөнүп чыккан катардагы жарандар. 2020 АВЭП коомдук уюмунун алгылыктуу иштери мына ушулар болгон. Жалпысынан 300дөн ашуун студент бул жылы кошумча өнөрдүн ээси болушту. Ал эми АВЭП коомдук уюму түзүлгөндөн тарта 3000ден ашуун медресе жаштары кошумча кесип менен жумуш орундарына орношушкан. Азыркы учурда иштешип жаткан медреселердин саны 30дан ашкан. Алдыда дагы да кошумча заманбап билим берүүнү дагы да өрчүтүүнү көздөп турган чагы.